Токтогулдун шакирти Коргол акын. Комузчу Төкмө ырчы, улуу акын Токтогулдун шакирти Коргол Досуев 1890-жылы Ош облусунун Жаңы районуна караштуу Токтобек Сай кыштагында кедейдин үй-бүлөсүндө туулган. Атасы Досу чебер комузчу болгон. Үй-бүлөсүн дыйканчылык, устачылык жана мергенчилик менен баккан. Коргол 14 жашка келгенде өнөрү өркүндөй баштайт. Акынга устаты Токтогулдун жана белгилүү комузчу Ниязалынын тийгизген таасирлери чоң. Корголдун ырлары кыскалыгы, сөздөрүнүн курч таамайлыгы менен айырмаланып турат. Акын Өмүрөм, Ленин, Куйручукка жооп, Ак Бакай аттуу бир канча ырларды жараткан. 1940-жылы Токтогулдун ырларын жаздырып калуу максатында Фрунзеге чакырылган. Корголдун аткаруусунда Токтогул акындын 19 ыры жазылып калган. Элибиздин белгилүү акыны 1962-жылы Токтогул совхозунда дүйнөдөн кайткан. Осоке манапка ырдаганы үзүндү. Карганы салып каздалдың, карыган болуш осоке, кашымкан сулуу кыздалдың, 6 жашта нус болгон, айылда бойго жеткенде, айнектей сулуу кыз болгон, атасындай чал алып, армандуу күнгө туш болгон. Калботого ырдаганы үзүндү. Сындыгың толуу алтының, манаптан мактап алганың, чак-чаңдаба калбото, чачыңдап көп жалганың. Аш берген жерге калбото, 6 күн жатып ырдайсың, алкымыңды кызартып, алмайынча тыңбайсың. Бу кара кедей тобуна жакшылыкты кылбайсың. Барп ажага ырдаганы үзүндү. Калпам кармоого келбейт мурунуң, күнөөсүздү айыңдап, кашайгыр эме курудуң, бериштени чакырып, иттей болуп уулудуң, аска бекен шар бекен, алдың терең жар экен, 60 курттан бошотуп, аларга адам бар бекен.